Бул видеороликте соода борборлору, соода базар комплекстери, окуу жайлар сыяктуу эл көп топтолгон жерлерде жана өлкөнүн башка объектилеринде терроризм актысы жана жардыргыч түзүлүштөр жөнүндө билип туруп, жалган билдирүү тууралуу жашыруун чалуунун алдын алуу жана профилактика жүргүзүү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин антитеррордук борбору Улуттук телерадио корпорациясы менен биргеликте даярдады. Geldin mi balam? Kolunu juu. Tamak dayar oldu, tamak içebiz. Ermek. Balam. Apam менен сүйлөшүп койсоң болот. Ал сен деп сарсана болуп, кайра чалып атпайбы? Ал сен үчүн деп иштеп жүрбөйбү? Уюлдук телефон, компьютер. Ой, сураганыңдын баарын салып жатпайбы? Алло. Кандайсың? Жакшы өзүң. Эмне кылып атасың? Компьютер ойнап аткам. Баягы апаң Жиберген компьютербу? ийда. Ошо келип калдыбы? Ооба. Анда билесиң го, мен мектеп боюнча компьютерде жакшы ойнойм. Неме? Майнкрафт деген оюнду көчүрбөйсүңбү сен? Экөөбүз чогуу ойнойлу. Макул. Ошону көчүрө. Давай. Мейли. Деме, Эрмек, мен Telegram канал ачтым. Сен ошого администратор болбойсуң бе? Дагы оюнчуларды көбөйтүп, оюнубузду көбүрөөк кызыктуураак кылайлы, э? Ya Kaka,
Алло. В школе установили бомбу. Завтра в 15:00 она взорвется. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин антитеррордук борбору Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 259-беренесине ылайык билип туруп террордук акт жөнүндө жалган кабарлоо кылмыш болуп эсептеле тургандыгын эскертет. Ушуга байланыштуу ата-энелерди жана орто мектептин мугалимдерин балдарга үзгүлтүксүз түшүндүрүү ишин жүргүзүүгө, окуучулардын жүрүм-турумун тийиштүү көзөмөлдөөгө, ошондой эле онлайн ишине, интернет тармагындагы байланыштарына, чөйрөсүнө жана кызыгууларына көңүл бурууга чакырат.